НТС Жумалык, студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Ички иштер министрлигинен лицензия жана башка ушул сыяктуу кагаздарды алуу жеңил жана тез болот. Министрликтин жетекчиси президентке ушундай убада берди. Ошо менен элин ишеничине кетип атат. Келгенде ошо мамлекеттик кызматкер эде жакшы мамиле кылбай, эде колунан келип турса дагы ошо ишти аткарбай, атайын созуп, же ордунда болбой калат, кетип калат. Мурдагы президент болсо дагы бир ишенимдүү тирегинен айрылды. Жогорку кеңештеги социал-демократтардын башчысы Атамбаевсиз КСДП кыймылынын өкүлдөрү менен жолукту. Партиянын ичинде эгерде жанакындай коррупциялык схемаларга аралашып калган, кызматта жүргөн партиянын чоң мүчөлөрү, чоң кызматта жүргөн мүчөлөр аралашып калган, алардын баарын тазалаш керек. Өкмөттү жашартуу менен анын ишин жакшыртса болобу? Жаңы министрлердин эң улуусу 44-тө, эң жашы 31-де. Муну министр кылып, жигиттик министр эмес, премьер-министр кылып жашайласа да болот. Бирок тарбиялап келели да. Мамлекеттик органдар тарабынан кызмат көрсөтүүнүн шарттары жеңил жана тез болушу керек. Бул тууралуу бүгүн президент Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү борборунун ачылышында айтты. Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгынын имаратында жайгашкан бул мекеме өлкөдөгү мындай биринчи борбор. Анда ИИМ карамагындагы бардык уруксаат кагаздары, лицензиялар жана тастыктамалар тездетилген, жеңил тартипте берилмекчи. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, мындай борборлордун ачылышы милицияга болгон элдин ишенимин кайтарууга жардам берет. Мисалы, кылмыш жоопкерчилигине тартылып же тартылбаганын, соттолгон же соттолбогонун ырастаган документтерди Ички иштер министрлигинен алуу канчалык машакаттуу экенин көпчүлүк жакшы билет. Эми мындай борборлордун ачылышы менен бул сыяктуу кагаздарды алуу кыйла жеңил жана тез болот деп министрликтин өкүлдөрү убада беришүүдө. Ички иштер министрлигинен соттолгондугу бар же жоктугун тастыктоочу документ алуу үчүн жумалап кезекке туруу керек болгон. Анткени бул справканы сурап бир күндө 400-төн 700-гө чейин адам кайрылып келген. Эми Бишкекте андай узун кезек күтүү болбойт. Документ алуу бир кыйла жеңилдеди. Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгынын имаратында бирдиктүү терезе режиминде иштеген мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борбору ачылды. Анда баары автоматташтырылган. Тейлөөнүн сапаты жакшыртылып, кызматка акча төлөө үчүн атайын терминалдар коюлган. Жетекчиликтин айтымында борборду ишке киргизүүнүн башкы максаты жарандарды тейлеген кызматкерлердин арасында коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу болуп саналат. Биздин борбор 4 багытта кызмат көрсөтөт жарандарга, кыргыз элине жана чет элдик жарандарга. Биринчи кызмат бул көйгөй болгон кыргыз элинде бул соттолгон жана соттолгон эмес деген маалымат берүү. Экинчи багытта кызмат бул ок атуучу куралдарга уруксаат алуу, алардын мөөнөтүн узартуу, ушул жерге келип, арыз менен кайрылып, ушул кызматты бизден көрсө болот жарандар. Үчүнчү багыттагы кызмат бул кооптуу жардыруучу заттарды атайын автоунаалар менен коштоо жана ошолорго уруксаат алуу кызматы. Бул жерден жарандар 10 күнүн ичинде арыз жазып алса болот. Андан акыркы 4-чү багыттагы кызмат бул документтерди, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен чыккан документтерди мыйзамдаштырып, апостиль басып берүү. Азырынча мындай борбор Бишкек жана Чүй областын гана камтыйт. Жакын арада өлкөнүн башка да аймактарында ушундай кызмат көрсөтүү борборлору ачылары күтүлүүдө. Болуп аткан Ички иштер министрлигиндеги өнүктүрүүнүн реформаны да бир багыт деп десек болот. Бул ишти алып баруу үчүн 8-февралда өткөн Коргоо кеңешмесинде Кыргыз президент Сооронбай Шарипович бизге талаптарды койгон. Мындан кийинки ушундай эле борбор Ош шаар жана Ош областында ачылат. Жылдын 1-кварталында дагы бардык областтарда ачылат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы, Чүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милиция полковниги Курманкулов Самат. Бүгүн
менен бирдиктүү терезе режимде иштей турган борбордун даярдыгын көрүү үчүн президент Сооронбай Жээнбеков да келди. Ички иштер министри Коопсуздук кеңешинин катчысы менен биргеликте бул жайдын иштөө тартиби менен таанышып чыкты. Соттолгон жана соттолгон эмес справка маалымат алыш үчүн 1 күндүк 230 сом, 3 күндүк 180 сом жана паспорту жок эгер келсе штрих-код менен 7 күн ичинде дайындап беребиз. Мындай терминалдар ар бир чоң магазиндерде, супермаркеттерде жайгашкан. Бул жерге келбейди 1 күндүктү басып, супермаркеттин төлөп акчасын, анан эртеси чекти алып алып, бул жерге келип алса болот. Жаран өздүк паспортун алып келет. Эгер өзү келе албай калса, доверенность менен өзүнүн жакындары келсе болот. Кантип арыз жазыш керек, кандай кылыш керек, баардык шарттарды ушу жарандарга биз түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Электронный өкмөт алганда түндүк пайызбы баары ушунда мамлекеттик кызматкер менен келген кызмат кылган адамдын контракты болуш керек да. Биздин жаран мамлекеттик кызматкер болуш керек. Масалан, мына жакшы адамдар. Мына мурун канча алыш үчүн мисалы справка алыш үчүн МВДга очередь болчу. Очередь бир соттолгон жана справка алыш үчүн. Азыр эми чечилди бул баары. Буюрса чечилди. Эми муну баары таркаш керек. Бүт областтарга, шаарларга баары жер ушундай болуш керек. Каражат канча кетти каражатчыга? 8 миллион 600 миңге чейин. 8 миллион. Канча элге мына күнгө 700ге чейин келет атасыңбы? 700 400дөн 700ге чейин. Киши очередке турганда 1 киши 3 кишиге канча турат да? Ал күндө турчу да, туурабы? Саатта эмес. Азыр эми мына шарт ушун таркаш керек. Область бордорлорго, чоң шаарларга, райондорго ишин алып барыш керек. Жакшы болуптур. Жалал абад, Сабласовка, Чөлгө, Баткен, бар жер болуш керек. Бар жер салат болуш керек. Мына ушу менен элдин ишеничи керек. Элдин ишеничи эмне кетип атат? Келгенде ушу мамлекеттик кызматкер эде жакшы мамиле кылбай, эде колунан келип турса дагы ошо ишти аткарбай, атайын созуп, же ордунда болбой калат, кетип калат. Бул человеческий фактор болот да болбойт. Ошонун үчүн көп мезгилде ошо мамлекеттик бийликке ошо ишенич кетип атат да айрыкча. Мына менен мына келет, бирөөнүн көзүн карабайт, керек кызматты алат, мамлекеттик кызматты көрсөтөт болуп кетип калат. Туура. Мындан таркатылат керек. Белгилей кетсек, бул борбор дүйшөмбүдө 29 октябрда ачылып, элге кызмат көрсөтө баштайт. Жумасына 6 күн иштемекчи. Жарандар түшкү тыныгуу маалында да кайрыла алышат. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС, Жумалык. Алмазбек Атамбаевдин азыркы абалы соңку мезгилде саясий чөйрөдө эң көп талкууланган суроого айланды. Өткөн аптада Икрамжан Илмияновдун кармалышы кол тийбес экс-президент дагы мыйзам алдында жооп бериши мүмкүн деген жоромолдорду жаратты. Мындай сөздөр Атамбаев Россияга сапар таткандан кийин күчөйө баштады. Азырынча ырастала элек маалыматтарга ишенсек, сурак берип жаткан Илмиянов көптөгөн олуттуу маалыматтарды айтып, тажрыйбалуу тергөөчүлөрдү дагы таң калтырып жатыптыр. Мурдагы президенттин айдоочусу жана кеңешчиси мамлекеттин кирешелүү тармактарындагы коррупциялык схемалар кайсы мекемеден канча каражат кайда жана кимге кетип турганын тизмектеп берип жатат деген маалыматтар айтылууда. Бирок дагы бир жолу айта кетейин, мунун бардыгы азырынча такталбаган билдирүүлөр. Жогорку кеңеште болсо, президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, мурдагы мамлекет башчыларындагы зарыл болгон учурда кылмыш жоопкерчилигине тартууга мүмкүнчүлүк түзүүнүн үстүнөн депутаттардын тобу иштеп жатат. Конституция боюнча мыйзам алдында бардык жарандар бирдей. Андыктан экс-президенттердин кол тийбестиги жөнүндөгү ченем бардык мыйзамдардан жогору турган баш мыйзам алдында күчүн жоготот деген пикирлер дагы айтылууда. Икрамжан Илмияновдун кармалышынан кийин Атамбаевдин абалы бардык жагынан солгундап бараткандай. Бир нече айдан бери өлкөнүн аймактарында Атамбаевсиз КСДП деген жыйындарды өткөрүп жаткан кыймылдын активисттерин бул жумада Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов өз кабинетинде кабыл алды. Ошентип, экс-президенттин акыркы ишенимдүү тиреги болуп эсептелген адамдар дагы ага далысын сала башташты.
Учурунда кол тийбес болгон айтылуу шопур Икрамжан Илмиянов азыр камакта. УКМКнын кызматкерлери аны Россиядан аэропорттон Дубайга учканы жатканда кармап келишкен. Социалдык тармактарга тараган авиабилетте Илмияновдун Дубайдан ары Нью-Йоркко учууга камынганын көрүүгө болот. Ал каттоодон өтүп, бирок самолетко отура электе колго түшкөндөй. Эл аралык издөөдөгү шопурду кармаганга УКМКга Россиянын федералдык коопсуздук кызматы көмөктөшкөн. Атамбаевдин айдоочусу, кеңешчиси, көздөй адамы кайсы кылмышка айыпталып жатканы расмий айтылган жок. Болгону анын алдамчылык беренеси боюнча күнөөлөнүп жатканы белгилүү. Такталбаган маалыматтарга караганда, ал бир ишкерден $150 000 пара алган. $150 000 пара алды деген ал кичинекей оюнчук болуп калат. Андан тышкары миллиондогон доллар чыгым келген кылмыштын бети ачылат. Бул соттор аркылуу рейдерский бизнести тартып алуу боюнча, бирөөлөрдүн мүлкүн тартып алуу боюнча, жер байлыктарды сатуу боюнча, энергетика, таможнядагы схемалардын бүт мындай былыгы чыгат деп мен ишенем. Кылмыш иштер эмес, кыңыр иштер толтура болчу. Анын чекесинен иликтеп дабына эле иш козгоп туруп алып келип отургузганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Албетте эртеби кечпи адам кылган кылмыш үчүн жооп бериш керек. Анан Икрам жөнүндө Кыргызстанда жалкоолор гана айткан жокпу дейм. Анын аша чабып мамлекетти башкарып жүргөн эл баары билет да. Бир эле мисал, Икрамжан Илмияновду вечерний Бишкекте ээсинен тартып алуунун артында да турат деп айтып келишет. Муну ал учурунда көп жолу четке каккан эле. Эң кызыгы, жакында эле башкы прокуратура бул медиа мекеме 2015-жылы рейдерлик басып алууга тушуккан деп кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. 3 жыл мурда вечерний Бишкектин ээси алмаштырылганда, Икрамжан Илмиянов президенттин аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп турган. Башкы прокуратура тарабынан баа берилди. Рейдердик захват деген негиздери бар деп ушул жылы кылмыш иш козголгон. Баарыбыз билебиз, 2014-жылы ким өзү айтып аткан Рябушкиндин артында Фарид Ниязов, Икрамжан Илмиянов деп ошентип кестерге чыгарып атпады беле. Ал кишилер болсо жок, биз ага тиешебиз жок деп ошо сот аркылуу дуарызды берип атпады беле киндин үстүнө. Айтып коелу, иш козготуп барыңыз. Биз суроодон менен акчасы менен барчы. Учурунда андай ыйгарым укугу жок болсо дагы социалдык объектилерди текшерип, аткаминерлерге кылмыш ишин козгоп каматам деп кол кезеген Икрамжан Илмиянов өзү абакка отуруп калды. Саясий карьерада Илмиянов айдоочулуктан өйдө чоң секирик жасап, Атамбаевдин тушунда өзүн президенттин орун басарында эле алып жүргөнүн баары билет. Анын шопурдан тышкары көмүскө кардинал дегенде ысымы бар болчу. Кадр саясатынан баштап экономикалык маселелерге, бизнес чөйрөсүнө чейин аралашканын маалымат каражаттары көп эле жазды. Муну өзүнүн эле партиялаштары тастыктап, нааразы болуп айтып чыккан. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кабылдамасына барсам киши жок. Ал эми Икрамжан Илмияновдун иш бөлмөсүнүн алдында 30-40 киши кезекте турат. Анткени бардык маселени ошол киши аркылуу чечишет экен. Ал ким өзү? Кудайбы? Коомчулукта өлкөнү шопур башкарып калды. Бардык ишке кийлигишет деп байма-бай айтылса дагы президент Алмазбек Атамбаев моюн калбай, ага чаң жугузчу эмес. Жада калса шопурун мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовго салыштырып мактаган жайы бар. Кыргыз элинин абдан көрүнүктүү уулу, билесиңер, Султан Ибраимовдун эстелигинин ачылышына качтым. Ал киши деле тракторист болуп иштеген. Бирок трактористтен баштап мына министрлер кеңешинин төрагасына чейин жеткенди. Ошондуктан шофер болуп иштеген адам эч качан мамлекеттик кызматка иштебеш керек дегендерге мен таң калам да. Албетте, президент өзү ушинтип мактап, жактап жүргөнү Илмияновдун көмүскө бийлигин ого бетер күчөттү. Декларацияда жылына 300 000 сом табам деп көрсөткөн Икрамжан Илмиянов 2 кызын Америкадагы беделдүү мектептерде окутуп келет. Алардын контрагына жашаганына деп жылына ири суммадагы каражаттарды короторун массалык маалымат каражаттары жазышкан. Демек, анын абдан ири каржы булактары болгон. Икрам Илмиянов – это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит визирь хороший.
Ну как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматын тапшырып кетип жатып дагы өзүнүн шопурун мамлекеттик ишмердин деңгээлине көтөргүсү келип, Икрамжан Илмияновду 3-даражадагы манас ордени менен сыйлаган. Кайсы эмгек үчүн деген суроо туулат. Балким Атамбаевдин жеке өзүнө өзгөчө кызмат кылган үчүн болуп жүрбөсүн. Алмаз Атамбаев эч нерсени билбей эле өзү менен өзү эле ошонун замдары, ошонун помдору чече берди маселени. Жок, Алмаз Атамбаев андай киши болгон эмес. Ал бардыгын курировать эп турчу. Балким бир өзгөчө моменттерде Атамбаевдин жакшы маанайын көрүп, өзүнчө бир кичинекей кызыкчылыктарды өткөрүп алышы мүмкүн болчу. Кол койдуртуп, же бир өзүнүн ыра көргөн адамын бийликке алып келип, же болбосо бир чоң маселени лоббировать этип өткөргөнгө. Эгерде ушу Атамбаевдин тегерегиндеги кол камчы балдары, ошол эле Албек Ибраимов, Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, же болбосо Икрам Илмиянов эгерде көрсөтмө берсе, баягы сурактын мезгилинде ушу Атамбаев бизди мажбурлады, кыйнады, ошонун негизинде биз ушундай кылмыштарды жасадык деген. Анда жоопко тартышка Генеральный прокуратуранын укугу пайда болот. Так ушундай талап менен коомдук ишмер Эдил Байсалов чыкты. Анын айтканынын да жөнү бар. Анткени Алмазбек Атамбаевдин көздөй адамдардын баары коррупцияга айыпталып камакка алынганын эске алганда, мурдагы президентке суроолор көп. Анын эч нерсени көрбөй, кабардар болбой калышы деги эле мүмкүн эмес дешет эксперттер. Мындан улам коомдук ишмер Эдил Байсалов экс-президенттин өзүн дагы суракка алуу сунушу менен башкы прокуратурага кайрылды. 2003 январь айындагы курс менен 45 миллиард түрк лирасы, ал Атамбаев айткандай 35 миллион доллар эмес, а 27 миң доллар экенин мен далилдеп берсем, булар мага, значит, каяш айтып, жок, сен билбейсиң, бул 35 миллион доллар деп ошол кездеги президенттин пресс катчысы Алмаз Үсөнов, анан булар ошондо бир калпы чыгып калды да. Эмне себептен бул эме 27 миң доллардык акчасын алды эле аз эмес. Бирок 27 миң доллар менен 35 миллион доллардын арасында мындай айырма бар да, бул так ошол бизди алдаш үчүн, башкы прокурорду алдаш үчүн, ошондуктан ошол өзүнүн акчасын жанагындай адалдаштырыш үчүн аракети үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек деген талаптамын. Алмазбек Атамбаевдин байлыгынын булактарына эл аралык маалымат каражаттары дагы кызыгышкан. Британиялык Open Democracy басылмасы экс-президенттин топтогон дүйнө мүлктөрүнүн булагы белгисиз деген макала жарыялады. Басылма Атамбаев бийликте турган учурда Кыргызстанда муниципалдык объекттердин мыйзамсыз менчиктештирилгени, инфраструктуралык долбоорлорго бөлүнгөн каражаттар уурдалганы аныкталып, азыр кылмыш иштери козголуп, анын жакын адамдардын камакка алынып жатканы көп нерседен кабар берет деген бүтүмгө келген. 62 жаштагы Алмазбек Атамбаев өз байлыгы тууралуу дайыма мактанып, анын саясий карьерасы миллиардер болгондон кийин башталганын айтып келчү. Бирок экс-президенттин декларацияда көрсөтүлгөн мал мүлкү жупун эле. 2010-жылы премьер-министр болуп турганда 5944 доллар табыптыр. Ал эми 2015-жылга карата расмий маалыматтар боюнча Атамбаев 111205 доллар, аялы Раиса Атамбаева 580860 доллар чогулткан. Ошол эле убакта мурдагы өлкө башчысынын кымбат мүлктөрү анын өтө эле көп финансылык ресурска ээ экенин көрсөттү. Айрыкча байлыгы президенттик мөөнөт учурунда көбөйгөн. Алсак, кымбат мүлктөрүнүн бири 2016-жылы Кой Ташта салынган 3 кабаттуу хан сарайы. Атамбаев президент болгонго чейин Бишкектин чыгыш районунда кадимкинде эле үйдө жашаган. 2018-жылы март айында экс-президент мамлекеттик резиденциясынын аймагында 300 шарчы метрди түзгөн жайкы вилла курган. Эми Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири, мурдагы премьер-министр камакка алынып, ал эми кеңешчиси депортация болгону экс-президентти өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур кылгандай. Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары коррупцияга айыпталып, биринин артынан экинчиси камакка алына баштаганда, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү ичара тазалануу демилгесин көтөрүштү. Буга чейин аймактарда ар кандай жыйындар өткөрүлүп келсе, бул жумада парламенттеги КСДП фракциясы ошол активисттер менен жолугуп, аларды колдогону айтылууда. Жада калса, жакын күндөрү Бишкекте партиянын кезексиз курултайы чакырылып, Алмазбек Атамбаевдин мүчөлүктөн чыгаруу маселеси каралышы мүмкүн экен. Жерлерде азыр Атамбаевсыз деп уран менен мурунку СДПКнын эски мүчөлөрү жана азыркы мүчөлөрү, көптөгөн мүчөлөрү чыгып алып, жерлерди өткөзүп келе жатат. Бирок көпчүлүк жерлерде баягы Атамбаевди партиядан чыгаруу боюнча жалпы колдоп азыр келе жатат. Ошонун негизинде азыр бул съездде өткөн атат да. Партиянын ичинде эгерде жанакындай коррупциялык схемаларга аралашып калган, кызматта жүргөн партиянын чоң мүчөлөрү
мүчөлөрү, чоң кызматта жүргөн мүчөлөр аралашып калган, алардын баарын тазалаш керек биринчиден. Алар тазаланбай момундай ичара чатак чыга берет да. Партия деген бул кимдир бирөөнүн жеке менчиги эмес. Ошондуктан партиянын ичинде болгон маселелер, өзгөчө мына партиянын лидерин алмаштыруу, политсоветти алмаштыруу жана башка ички маселелер бул коомдук процесстер. Демек, эгерде ушул партиянын ичинде биз тазалап, ичинен иллюстрация кыла турган болсок, бул кайрадан партиянын авторитетин алып келиши мүмкүн. Экс-президенттин тегерегинде барган сайын ызычуулардын чети чыга баштаган маалда Алмазбек Атамбаевдин Россияга учуп кеткени чоң талкууга жем таштады. Көпчүлүк анын мекенине кайтып келерине ишенишкен жок. Ал эми Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Атамбаев 28 октябрда келет деп расмий билдирди. Демек, укук коргоо органдарында топтолгон суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Такталбаган маалыматтарга караганда, экс-президенттин камакта отурган жакын саналаштары ага каршы көрсөтмөлөрдү бере баштаган. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС Жумалык. Соңку 2 жумада өкмөттүн курамы жаңы гана эмес, жаш мүчөлөр менен толукталды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине 31 жаштагы Азамат Жаманкулов тайындалды. 44 жаштагы Улукбек Кочкоров эмгек жана социалдык өнүгүү министри болду. Өткөн аптада болсо 41 жаштагы Чыңгыз Айдаркулов тышкы иштер министри болгон эле. Бул мекемелердин башчыларынын жашаруусу ал министрликтердин ишинин жакшыруусуна алып келеби? Ушул суроонун өзү эле жаңы жетекчилерге чоң милдет жана жоопкерчилик артып жатат. Жалгыздараак бак болбойт демекчи министрлер кабинети коллегиалдуу орган. Кандай гана мыкты министр келбесин, баардык ой максатын ал өзү жалгыз ишке ашыра албайт. Ошол эле өкмөт башчысынын, кээде президенттин дагы колдоосу зарыл. Тажрыйбанын болушу дагы маанилүү. Мамлекеттик мекемелердин башчылыгына буга чейин эле жаштар дайындалып келген. Алардын арасында дымагы күчтүү, бирок ишинин натыйжасы байкалбаган, ачай кырык куу сүрөнү менен гана эсте калгандары дагы бар. Көп жылдык тажрыйбасы бар 50-60-тардагы жетекчилердин арасында дагы ар кандайлар болот. Андыктан кадрлардын сапаты алардын кары жашынан эмес, ошол эле өкмөттүн өзү канчалык туруктуу болуп, өз алдынча чечим кабыл алып иштей алат, бул дагы абдан маанилүү. Буга чейин иш жүзүндө президенттер чечим кабыл алып, ал эми баардык жоопкерчилик аткаруу бийлигине жүктөлө берип, 27 жылда 30 премьер-министр алмашты. Мындай шартта бизде эч качан 27 жашында өкмөттү жетектеген Жусуп Абдрахмановдай же ушул эле кызматка 35 жашында келген Исхак Разаковдай жетекчилер өсүп чыкпайт. Бир нече жумадан бери жетекчиси жок отурган эки министрлик кызматка өкмөт эми гана талапкерлерди көрсөтүп, бейшемби күнү аларды парламентке биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сунуштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрине Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров, Маданият, маалымат жана туризм министрлигине туризм департаментин жетектеген Азамат Жаманкуловдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Жетекчилик кызматка келе жаткандар тууралуу кыскача маалымат берилген соң депутаттар суроо жоопко өтүштү. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү буга чейин президенттик шайлоого катышып, өкмөттү катуу сындап жүргөн Улукбек Кочкоровго көбүрөөк суроо берип жатышты. Мен жаш талапкер Улукбек Тойчубай сизден баштайын да. Бийликти сындаган жагынан сиз бирөөдү алдыга салдырган жоксуз да. Өкмөттүн өпкөзүн үзгөнсүз Жогорку кеңеште өкүл ташып алышчыңыз. Анан бүгүн келдиңиз да. Ошол өкмөткө иштейм деп Жогорку кеңештен колдоо сурап бер депчи. Бийлик өзгөрдү же сиздин позицияңыз өзгөрдү? Мен ачык айтып кете алам, мен эч кимди ортого салган жокмун, өзүм чуркаган жокмун. Мен үчүн дагы аябай мындай бир жагынан күтүүсүз болду. Премьер-министр чакырып эле бүгүн саат 6-га келиңиз деп сунуш киргизгенде мен дагы бир жагынан таң калсам, бир жагынан мындай түшүнүү менен кабыл алдым. Бул дагы болсо кана аракетиңди көрсөт, мүмкүнчүлүгүңдү, дараметиңди көрсөт деген бир сунуш болду болсо керек. Ошондуктан мен бул сунушту кабыл алдым. Кудайым буйрса мындай аракетибизди көрөбүз. Ошол айтып жүргөн сындарды ишке ашыруунун үстүндө мына иштейбиз. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайкүл Исакунова жана анын орун басарларынын жетекчиликтин уруксаты жок чет элдик сапарларга чыгып жүргөнү, дипломатиялык паспорттарды жеке иштер үчүн пайдаланганы боюнча маселени биринчилерден болуп көтөргөн Аида Касмалиева министрлик кызматка сунушталган Улукбек Кочкоровдон мекемедеги коррупция менен кантип күрөшө турганына кызыкты.
Буга чейин дагы ошол үнөмдөлгөн акчага 39 машина алабыз деп кат жөнөткөн экен мурдагы министрчи райондук башкармалыктарга. Ошого мен айтып коет элем, машина алган туура эмес да. Себеби дегенде ошол жөлөк пул жетиш керек, даректүүлүк күчөтүлүшү керек. Ошону дагы эске алып койсоңуз, андан тышкары мына орун басарларды дагы өзүңүзгө дайындап атканда, мен ойлойм, системадан чыккан адамдар ошол жерде сизге жардам бере турган, бардыгын билген министрликтен ошол кесипкөй адамдарды сырттан эмес, ичинен тандаш керек го деген пикирим бар да. Андан сырткары даректүүлүктү кантип күчөтөбүз? Ошол боюнча оюңуз барбы? Ошол коррупция жоюлуп, документтер азайып? Бүгүн министрлик тарабынан бир топ иштер аткарылган экен. Маселен, ошол эле жөлөк пулдарды чегерүү, электрондук форматка өткөрүү боюнча бир топ иштер аткарылыптыр. Бүгүн электрондук негизде автоматташтырылган түрдө пенсия чегерилип атат. Бирок ошого чейинки процесстерде бир топ жаңы сиз айтып кеткен маселелер бар экен. Кээ бир учурда ушул баягы жашоо шартыны караганда, изилдегенде дагы бир топ бир субъектив факторлар иштеп кетип аткандыгы бар экен. Бул боюнча биз ишти алып барышыбыз керек. 2 жума мурун ушул жыйында мен айттым элем, премьер-министр депутаттардын арасынан ушундай жогорку кызматтарга татыктуу адамдар бар, койсо жакшы болот эле деп. Кудайдын буйругу, бүгүнкү күндө мына Улукбек Тойчубаевич и биздин коллега, ушу эки коллегабыз, экинчиси Акылбек Жаманкулов чоң кызматка барып атышат. Бул жакшы көрүнүш. Улукбек Тойчубаевич, сиз мындай соопчулук бир жумушка баратасыз да. Мен ошого ынанып, бир жагынан ыраазы болуп атам. Себеби сиз ажы болуп, мен ишенем ошол жерде ошол министрликтин жумушун алдыга кыйла мондай алып барасыз. Улукбек Тойчубаевич, ушу командировкага барбай эле койгулачы. Мүмкүнчүлүк болсо көрүп атасыздар деп, рахмат, ийгиликтер. Ал эми туризм тармагын башкара турган Азамат Жаманкулов тууралуу эмне белгилүү? 31 жаштагы жетекчи 3 жылдан бери Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору болуп иштеп келген. Ага чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу катчылыгынын жетекчиси болгон. 2014-жылы болсо бүткүл дүйнөлүк этно оюндар коомдук фондунун вице-президенти кызматын аркалаган. Депутаттар бүтүндөй министрликти жетектөөгө келе жаткан Азамат Жаманкуловдун кайсы багытка басым жасашы керектиги тууралуу сунуштарды киргизип, маалымат жана Маданият тармагынан да туризм жаатында көптөгөн суроолорду беришти. Ички туризмди өнүктүрүү, айылдагы клубтар менен китепканаларды өкмөттүн, анын ичинде Маданият министрлигине баланска алуу жөнүндө мен көптөн бери айтып келатам да. Ушул ички туризм боюнча кандай оюңуз бар? Мына жаш болсоңуз да 3 жылдан бери орун басары, министрдин орун басары болуп тажрыйбаңыз бар экен. Айта кетиңизчи, кандай багыт алабыз? Мына мен жакында эле ошо Аксыда барып, мисалы, Жеңи жок музейин көрдүм. Өтө кейиштүү да. Эмки жылы мына юбилей келатат Жеңи жокту. Кандай ойлор бар ушундай боюнча? Ички туризм. Азыркы учурда Кыргызстандын булуң бурчунда маданий объектилерибиз абдан көп, бирок ошол маданий объектилерибизге элдер кирбей калган мезгил. Библиотекаларыбыз пустой турат, азыркы учурда бош турат. Маданий үйлөрүбүз бош турат, театрларыбыз бош турат, музейлерибиз бош турат. Ошолорго эми азыр жаңы бир ыкма киргизип, маркетингди колдонуп, бир жаңы программаларды иштеп чыгып, аларды элди ошол баягы үйлөргө тартып, жан дүйнөнүн азыгын ошол жерден берген бир программаларды иштеп чыкканга азыркы учурда ойлорубуз бар. Мына 31 жаштагы баланы алып баратыптырсыңар. Эми бул бюджети жок, эмне менен иштейт? Эгер бюджетин жакшынакай бөлүп бербесеңер, кайсы маданиятты айтып атабыз? Маданият менен билим берүүсү жок. Мамлекет эч бир мамлекет болгон эмес. Анан эң ушул көйгөйлүү маселени канча жылдан бери каксап келатабыз, ушу бюджетин чечип бербей атпайсыңарбы? Анан кантип бул жигит эртең ушул 1% бюджет менен иштейт? Ушуга жооп берип койсоңор, министрликте эртең тепкилейбиз. Буюрса, эми баягы чындап эле сиз айткандай болсо бардыгын эле канаттандырып бөлүп берип коюп иштетип турасак жакшы болмок. Сиздин айтканыңыз туура. Эми азыр өзүңүз эле көрүп атасыз да. Мына экинчи жолу созывда депутат болуп отурасыз, канча бюджетти кабыл алганда көрүп атасыз.
эми колдон келиши аракет кылалы, биз да жардам беребиз. Кадр, жаш кадр болгон менен бир топ ошол жакта иштеп, мындай жакшы кадр баркы ээ болуп калган кадр, анан биз жардам беребиз. Керек болсо бюджеттин да жогорулатканга сиз айткандай аракет кылабыз да. Эки талапкер депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, кийинки иш пландары менен бөлүшүштү. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү эки кандидатты тең колдоп, аларга ийгилик каалап жатышты. Акыры суроо жооп жана талкуу аяктаган соң добуш берүү башталды. Анын жыйынтыгы менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине көрсөтүлгөн Улукбек Кочкоров жана Маданият, маалымат жана туризм министринин кызматына сунушталган Азамат Жамангуловдун талапкерлиги 105 добуш менен жактырылды. Көп өтпөй аларды министрлик кызматка дайындоо боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Sizin özünüzün hakkınızda kadar çok kesin. Жаңы министрлер бата менен ишке киришти. Президенттин жарлыгы чыгары менен ушул эле күнү вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жаңы жетекчини мекеменин жамаатына тааныштырып, алдыда турган биринчи милдеттерге токтолду. Өкмөт тарабынан жогорку кеңешке бир күндө сунушталып, депутаттар тарабынан бир добуштан колдоо тапкан экинчи талапкер Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров. Аны мекеменин борбордук аппаратына тааныштырып жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова аталган мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүндө жакшы өзгөрүүлөр болоруна ишенимин билдирди. Ошентип 10 күн ичинде өкмөт 3 жаш мүчө менен толукталды. Өткөн аптада тышкы иштер министринин кызматына 41 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков келген. Дипломатия тармагында 20 жылда тажрыйбасы бар жетекчи буга чейин Японияда элчи болуп иштеген. Анын алдында бул системада аташы, катчы, бөлүм башчы, Кыргызстандын эки мамлекеттик өкүлчүлүгүнүн ишенимдүү өкүлү, кеңешчиси болуп келген. Чыңгыз Айдарбековдун министрлик кызматка сунушталышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгон эле. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров менен Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун ысымдары да жаңы жетекчи болушу мүмкүн деп мурда болжолдоп жаткан кандидаттардын арасында жок болчу. Алардын дайындалышы коомчулук үчүн жаңылык болуп, өкмөттө жаңы адамдар пайда болуп, жаш кадрларга орун берилип жатат деген жылуу пикирлер айтылууда. Эми ушул жаңы дайындалган жаш кадрлар кандайдыр себеби баягы көп алишем иштер болуп келди деп чоң критикага кабылып аткан. Эми мына жаңы команда келип атат, жаш команда келип атат. Ошо жаш болгону менен ошонун баары эле мындай тажрыйбалуу 30 менен 40 тегиртесиндеги жаш кадрлар келип атат. Бул албетте үмүттү жандандырат. Сөзсүз түрдө бул жаңы бир Кыргызстандагы жаңы команда, жаңы жигер, жаңы бир чыгармачылык менен иштейт деген чоң үмүт бар. Дал ушул Эмгек жана социалдык өнүгүү менен Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин бирөөсүн жетектөө сунушу жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевка да түшүптүр. Бирок эл өкүлү азырынча ордун парламентте деп эсептейт. Андыктан министр болуудан баш тартыптыр. 2020-жылдан кийин гана өкмөттө иштөөгө даярмын деген эл өкүлү өзүнүн мурдагы кесиптеши Республика Ата журт фракциясынын депутаты Акылбек Жамангуловдун парламенттен кетишине ичи ачышып жатыптыр. Убагында ал Бишкек тетисине байланыштуу түзүлгөн комиссиянын мүчөсү катары анын тегерегинде чырга байланыштуу мурдагы өкмөттү катуу сындаган. Эми Акылбек Жамангулов жаш жетекчилердин катарын толуктап, жооптуу кызматтардын бири болгон мамлекеттик мүлк фондуна таандык Мегаком уюлдук компаниясынын башкы директор кызматына дайындалды. Мен буга чейин ушул премьер-министрди катуу сынга алгам кадр саясаты боюнча. Анткени ошол мындай кадрларды каяктан табасыңар деп таң калбадым беле. Бул дагы балким таасир эткендир. Акыркысы жаман эмес. Эми өтө мыкты деп айта албайбыз, бирок жаман эмес да. Анткени жаштар келди. Мисалы ошол эле Улукбек Кочкоров карабастан министрликти колуна карматып, мына эми иштеп көр деп атат. Маданият министри деле Азамат Жамангулов, Акылбек Жамангулов Мегакомго кетти. Эми ал парламентте да керек эле негизичи. Булар эми күн түн иштеш керек, элге тынбай отчет берип туруш керек, эмне кылып атканы тууралуу чет өлкөгө көп саякаттабаш керек. Азырынча өкмөттүн курамында дагы өзгөрүүлөр болобу белгисиз. Бирок саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков кадрлардын жаш курагынан тышкары алардын тажрыйбасына да көңүл буруу зарылдыгын белгилейт. Эгерде сен курулушту билбесең, мастер болуп же прораб болуп иштебесең, кийин өйдөнкү тепкичти башкара албайсың. Ошол эле келгенде жөн карапайым балдар башкарып кетет. Мына ошондуктан биз кадрды караганда, резюмесин караганда кайсы тепкичти бүттү, кандай ушу деңгээлге жетти, ошо тармакты кичинекей болсо, бир ай болсо, жарым жыл болсо да ошол жакты иштей алдыбы, биле алдыбы, ошону карасак болмокту. Муну министр кылып, жигиттик министр эмес, премьер-министр кылып жашаласа да болот. Бирок тарбиялап келели да.
Саясат таануучулардын айтымында жаңы дайындалган жетекчилер өкмөттүн программасында так белгиленген багыттар боюнча иштеши керек. Эң негизгиси министрлик кызматтагылар мекеме ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө мыйзамдарды жана ички тартипти сактоолору шарт. Нурзада Стыкбекова, Алтынбек Кадыбек уулу, НТС, Жумалык. НТС'тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Жамалбек Жумаевдин «Параллель» аттуу автордук берүүсүн көрүңүздөр.